бөлүмүндө жатат. Оорулар бизге келип кайрылып, алар стационардык дарылоо алып атышат. 90%дан өйдө эмдөөдөн өткөн эмес же толук эмдөө алган эмес. Анткени көк чөтөлдө эмдөөнү 1 жашка чейин 3 жолу жасалат. Ошо кезде ымыркай балдар албагандар көп учурда эле ошолор ооруп келип атышат, бизге кайрылып атышат. Эң негизги симптому жөтөл. Бала аябай ыкшып, жөтөлөт, көгөрүп, кызарып, дем жетпей калгыча чейин жөтөлөт. Урматтуу жаш жубай, урматтуу жаш ата-эне жана умнички мамочки, умницы мамочки деп коелу. Бул видеону сөзсүз түрдө сиздер көрүңүздөр, себеби дегенде эмдөөдөн баш тарткан азыркы жаштар, жаш жубайлар жана умнички мамочки. Буга чейин канчалаган жылдар мурун коклюш, көк жөтөлгө каршы жана кызамыкка каршы вакцина эмдөө чыгарылып чыккан жана план боюнча балдарга эмдөө берип, анан канча жылдан бери колдонуп келген эмдөө ушул оору менен күрөшүп бүтүшкөн толугу менен бейтапканаларда эч кандай учурлар учурабай калган. Ал эми азыркы күндөрдө өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына видеодо третья детская больница, там жал, инфекционная болезни бейтапканабыз бар. Ошолордо орун жок. Көбүнчө ошо болгон диагноз коклюш же болбосо көк жөтөл же кызамык. Ушул ата-энелер, жаш ата-энелер убагында балдарына эч кандай эмдөө берилбейт, мен каршымын деп баш тартышкан. Эмне үчүн алар өз убагында өздөрү кичинекей ымыркай болгондо ошол эмдөөнү план боюнча толугу менен алышып, өздөрү аман эсен калышып, ал эми азыр андай мүмкүнчүлүктү, башкача орусча айтканда возможность өздөрүнүн балдарына бербей жатышат да. Менимче бул бир аз эгоизм деп десем болот, себеби дегенде ошол эле ымыркайлар, ошол эле балдар ошол вакцина албагандын кесепетинен мына ошентип кыйналып, ыйлап больницаларда жатышат, толтура дары дармекти алышып. Анан жыйынтыгында майып болуп калабы, бул дагы чоң суроо болуп эсептелинет да. Ошондуктан менимче баягы интернет баракчаларында көп көрүп калам, көп угуп калам, окуп калам. Википедияны ачып алышып эле, окуп алып эле, же болбосо бирөө бирдемсе туура эмес дезинформацияны берип коюшса, ошого эмнегедир элибиз ошого ишенет. Дарыгер болбогон эле бирөө бирдемсени жазып койсо, албетте сөзсүз ошого ишенип, окуп, анан кийин жыйынтыгында балдарына эмдөө кылдырышпайт. Мына ошонун айынан баардык балдар ошентип ысычу болуп, больницалардын баарын толтурушуп, ооруп жатышат. Алар ооруса, ата-энеси эле менимче кыйналышат. Өзүңөр жөнүндө дагы ойлосоңуздар, жана балдарга карата ойлосоңуздар, эң биринчиден профилактика, эмдөө жөнүндө ойлонушуңуздар керек. Сиздердин баягы трендовый отказ от вакцинации деген менимче бул иште жарабайт. Ошондуктан сиздерге ден соолук каалаймын. Баарыңыздар сак болуңуздар жана балдарыңыздарды сак кармаңыздар.